Нарын облусунун Актылаа районундагы Баетов айылынын тургуну Сапарбек Исмаилбекова райондук сотко арыз менен кайрылып, 1981-жылы туулган уулу Бексопиев Аскат Муктарович 2003-жылы нааттуу кыз менен баш кошуп 2 балалуу болушканын, 2011-жылы уулу Аскат үй бүлөсүн алып Бишкек шаарына иштегени кетип, ошол эле жылдын декабрь айында Бишкекте жашап турган үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайрылып келбегенин, ошондон бери уулун издеп таба албай республикалык кайдасың теле берүүсү аркылуу да жарыя кылышканын айткан. Бишкек шаарындагы Свердлов районундагы ички иштер бөлүмүндө издөө иштери ачылып, уулу табылган эмес. Ал эми ага чейин келини башка адамга турмушка чыгып кетип, улуу небереси өзүнүн багуусунда калганын, ал бала кезинен майып болгондуктан, жоголгон атасынын паспортунун мөөнөтү бүтүп калгандыгына байланыштуу жөлөк пул албай калышканын, ушундан улам уулу Бексопиев Аскат Муктаровичти дайынсыз жоголду деп таап берүүнү арыз менен райондук сотко кайрылган. Эч жыйынтык болгон жок. Анан жок, дайынсыз жок деген чечип чыгарып бергиле дедик. 1 жыл күттүрүп чыгарып берди. Анан ал чыккандан кийин ошонун негизинде болду го жанагы. Инвалидности кайра менин наамымда болуш керек болчу. Анан мамасы дагы мамасына айма кылгыла деди. Мамасы турмушка чыгып кеткен. Ал эми барып эмете албайт да. Мамасына бу деле болбойт. Төрөлгөнү биздин колубузда болду. Мамасына барбайт дагы. Кээде алып барганда чыдаса 10 күн чыдайт болбосо эле ыйлап кетем дейт. Анан мамасына сүйлөшсөм, мен берем апа макулдугумду. Өзүңүздөр эле эме кылып алгыла деп. Анан тияктан Сокулуктун нотариусуна барып, макулдук кагаз берип, бияка алып келип сотко тапшырдык. Анан өзүбүз камкорчу болуш, атасы экөөбүз багып чоңойтуп атабыз колдон. Муну татаалдаштырып коюптур да, тиги законубузду. Өзүбүздүн неберебизди багып алыш үчүн далай документтер өткөрдүк. Милициядан 2 жолу өттүк. Камалган эмеспиз, соттолгон эмеспиз деп. Больницада канча жиндиканада болгон эмеспиз деп соттолуп 2 жолу өттүк. Жугуш тоорусу жокпу деп 2 жолу анализден өттүк. Үйрөткөндө 1000 сомдон өтөткөн эмесин. Өзүбүздүн неберемди. Эми ал кичине шаардагы кишилерге, чет мамлекетке бергендерге ошентип берсе болот деп, эмес ушуну орнотуп коюптур. Ошол үчүн эмчек таба элекпиз. Эмес акчасын. Сот чечим чыгарып берген. Ошо чыгаргандан кийин дагы кайра буга болбойт экен, 60тан өтүп кетти деп балабыз каттатып атабыз. Бул баланын тагдыры боюнча бул ата-эне бияка кайрылгандан кийин биздин ушул балдарды коргоо бөлүмүнөн атайын адистери барып, үйүнө барып, корутунду даярлап, сотко сунуштаган. Сот болсо ушул баланын акыбалын көрүп, турмуш шарты оор болгондугуна байланыштуу соттогу адилеттүүлүк кылып, эртерээк чечим чыгарып бергенге аракеттенген. Буга чейин 4,5 миңден алып жүргөн. Корутунду чыккандан кийин 6 миңден чектелди. Андан сырткары жана ассистент катары, багуусуна жардамчы катары ушул өтүп кеткен, каза болуп калган баланын иниси бар. Бексопиев Нарбек деген. Ушул балага ассистент катары 4900 сомдон чектелди да кошумча. Себеби жанагы чоң ата чоң нерсе деле чектелмек. Ал кишилердин мыйзамга ылайыктуу 65-60 жашка чейин бул кишилерге жол бербейт. Ошонун негизинде жанагы өтүп кеткен баласынын инисине чектелди 4900 сом. Андан сырткары бул балага ыкчам иликтөө жиргизип, жанагы баспай калагандыгына байланыштуу ушул коляскадан дагы жардам берилди бүгүнкү күнгө. Бирок ар бир кайрылып жаткан жарандын көйгөйлөрү ар башка. Аларды биз ошо ички дүйнөбүз менен кабыл алып, мындай жүрөгүбүз менен дагы сезип ошол көйгөйүн, анан алда кандай чечимибиз, анын жашоо турмушун кандай жөнгө салаарына баа берип турган акты кабыл алабыз да. Анан ар бир судья ушундай келген жарандардын көйгөйлөрүн өзүнүн чын дилинен кабыл алып, ошону ак ниеттүү чечип берсе гана ошол ишеним артылат деп мен ойлойм да.